Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр? Анда бүгүнкү телеберүү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү телеберүү сабагыбызда 9 класстар үчүн көнүгүү иштөө. Темабыз кычкылдануу калыбына келүү реакцияларынын теңдемелерин түзүү. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты ушу кычкылдануу калыбына келүү реакцияларынын теңдемелерин түзүү менен эсептөөлөрдү үйрөнүү. Биз ушу көнүгүү иштөө сабагыбызды баштоодон мурун биз өтүлгөн темалары боюнча бир аз кайталоо жүргүзүп алсак. Анда жогоруда өтүлгөн темалар боюнча бир нече суроолорго жооп берсек. Кычкылдануу даражасы деп эмнени айтабыз? Кычкылдануу даражасын кантип аныктап алабыз? Терс электрлүүлүк деген эмне? Кандай реакциялар кычкылдануу калыбына келүү реакциялары деп аталат? Кычкылдануу калыбына келүү реакцияларынын теңдемелерин кантип түзүлөт? Кычкылдануу калыбына келүү реакцияларынын теңдөөнүн кандай жолдору бар? Мына ушул суроолорго кеңири жооп берип алсак балдар. Анда бүгүн көнүгүүбүздү баштайлык. Негизинен кычкылдануу калыбына келүү реакциялары өтө кеңири таралган реакция. Кычкылдануу калыбына келүү реакциялары жаратылышта жана техникада эң чоң мааниге ээ. Негизинен кычкылдануу калыбына келүү реакциялары жашоонун, тиричиликтин негизин түзөт. Атай кетсек, тирүү организмдеги зат алмашуу процесси, азыктануу, дем алуу, ошондой эле өсүмдүктөрдө фотосинтез процесстери булар кычкылдануу калыбына келүү реакциясынын негизинде жүрөт. Анда кычкылдануу калыбына келүү реакциялары боюнча балдар бизге төмөндөгүдөй көнүгүүлөр берилген. Кычкылдануу даражаларын кантип таап алабыз? Кычкылдануу даражаларын биз билебиз, балдар. Жөнөкөй заттардын кычкылдануу даражалары дайыма 0 мааниге ээ болот. Ал эми татаал заттардын составында кычкылдануу даражалары элементтердин валенттүүлүгүнө жараша болот. Жана мааниси оң жана терс болот. Качан оң болот? Эгерде ошо химиялык элементтердин кычкылдануу даражаларынын мааниси оң болгондугу, бул терс электрлүүлүгү начар болсо, анда кычкылдануу даражасынын мааниси оң болот. Ал эми кычкылдануу даражасынын мааниси качан терс болот? Эгерде ошол химиялык элементтин терс электрлүүлүгү күчтүүрөөк болсо, кычкылдануу даражасынын мааниси терс болот. Анда бизге төмөндөгүдөй химиялык реакциянын жүрүшүн көрөлүк. Бул жерде литийдин оксидинин пайда болуу реакциясын карап көрөлү. Литийдин оксидинин пайда болуу реакциясын жазабыз. Элементтердин кычкылдануу даражасын коебуз. Литий кычкылдануу даражасы бул 0. Анткени жөнөкөй зат, реакцияга чейин. Ошондой эле реакцияга чейин да кычкылтектин кычкылдануу даражасы 0. Анткени бул да жөнөкөй зат. Реакциядан кийин пайда болду литийдин оксиди. Биз кычкылдануу даражаларынын маанисин коебуз. Литийдин оксидинде литийдин кычкылдануу даражасы +1. Ал эми кычкылтектин кычкылдануу даражасы -2. Анткени литий валенттүүлүгү 1, терс электрлүүлүгү кычкылтекке салыштырмалуу төмөн. Ал эми кычкылтектин терс электрлүүлүгү литийге салыштырмалуу көбүрөөк. Ошондуктан кычкылдануу даражасы -2. Балдар, биз билебиз, кычкылдануу даражаларынын маанилери дайыма оң жана терс маанилери бул сандан мурун коюлат. Андан кийин нейтралдуу абалдан литий +1 абалына өтүү схемасын жазабыз. Литий 0дөн +1ге өтүшүн 1 электронун берет. Берет деген минус, бул анткени кычкылдануу даражасы өсүп атат. Дагы бул жерде кычкылдануу процесси жүрүп атат. Башкача айтканда, литий калыбына келтиргич, ал эми реакциядан кийин кычкылдануу процесси жүрдү, кычкылдануу даражасы өстү. Ал эми кычкылтек нейтралдуу абалдан -2 абалына өтүү схемасын жазабыз. Мында кычкылтек 0дөн -2ге өттү. Анда кычкылдануу даражасы -2 болду, дагы электрон кошуп алды. +2 электрон кошуп алды. Бирок бул жерде кычкылтектин молекуласы 2 атомдон тургандыктан, ар бир кычкылтектин атому 2ден электрон кошуп алса, анда кычкылтек молекула түрүндө төмөнкүдөй жазылат. +4 электронду кошуп алат. Теңдеме боюнча жалпы электрондорду эсептөө жүргүзүлөт. Ошентип биз кычкылдануу даражаларын электрондорду берген, кошуп алган электронду таап алгандан кийин биз теңдемени теңдеп алабыз.
Тең дегенде ошо берген жана кошуп алган электрондор бири-бирине барабар болуш керек. Дагы теңдемени теңдөө жүргүзүлдү. Анда демек кычкылданын калыбына келүү процессин толугу менен төмөндөгүдөй жазып алсак болот экен. Бул жерде литий калыбына келтиргич болду дагы өзү кычкылданат. Ал эми кычкылтек кычкылдандыргыч болот дагы калыбына келет. Бул жерде башкача айтканда калыбына келүү процесси жүрдү. Калыбына келтиргичтер процессинде электрондорду берген атомдор, молекула, ион дайыма иондордун пайда болуу схемасы берилип, ал боюнча төмөнкүдөй көнүгүчтү алсак болот. Бул ошо электрондор, элементтер электронду берсе, анда кычкылдануу даражасы өсөрүн биз төмөндө көрүп алдык. Биз төмөндөгүдөй тапшырма боюнча балдар өз алдынча иштейлик анда. Мына бизге бир нече тапшырмалар берилген. Магний нейтралдуу абалда турганда кычкылдануу даражасы 0 болду. Ал эми реакциядан кийин кычкылдануу даражасы +2 болду. Ал эми бул жерде электрон береби же кошуп алабы? Кычкылдануу даражасы өстүбү, кемидиби? Ошого биз токтололук балдар. Мына көрдүңөрбү? Кычкылдануу даражасы нейтралдуу абалдан +2 өткөндө электронду дайыма эмне кылат экен? Берет экен. -2 электронду берди дагы кычкылдануу даражасы өсүп, бул жерде калыбына келтиргич болуп кычкылдануу процесси жүрдү. Ал эми феррум нейтралдуу абалда 0 болчу, ал эми реакциядан кийин кычкылдануу даражасы +2 болуп калды. Бул жерде дагы кычкылдануу даражасы өстү. Башкача айтканда, жогорудагыдай эле темир дагы -2 электронду берип, кычкылдануу даражасы өсүп, калыбына келтиргич болуп, кычкылдануу процесси жүрдү. Андан кийин феррум, бул өзгөрмөлүү феррум 2 жана 3 валенттүү. Бул жерде 3 валенттүүлүгү берилиптир. Феррум 0дөн нейтралдуу абалдан +3 абалга өттү. Анда 3 электронду берди дагы +3 кычкылдануу даражасын көрсөтүп, кычкылдануу процесси жүрдү, калыбына келтиргичтин милдетин аткарды. Эми күкүрт +4дөн +6га өттү. Анда бул дагы күкүрт дагы -2 электронду берип, +6 электронго +6 кычкылдануу даражасына өзгөрдү. Мында дагы кычкылдануу процесси жүрдү да калыбына келтиргич болду. Кычкылдандыргычтар калыбына келүү процессинде электрондор кошуп алган атомдор, иондор. Булар электронду кошуп алат дагы кычкылдануу даражасы кемийт. Башкача айтканда, калыбына келүү процесси жүрөт дагы кычкылдандыргыч болуп саналышат. Бул жерде дагы азот берилген, азот -5 кычкылдануу даражасы, ал эми реакциядан кычкылдануу даражасы 0 болду. Бул жерден биз байкап атабыз, балдар. Бул жерде кычкылдануу даражасынын кемигендигин байкап атабыз. Башкача айтканда, бул жерде азот +5тен 0га өтүш үчүн 5 электронду кошуп алды. Бул жерде деген 5 электронду кошуп алды да кычкылдандыргыч болуп өзү калыбына келди. Ал эми азот +5тен +1ге өттү. Бул жерде да кычкылдануу даражасы кемиди. Азот +5тен +1ге өтүш үчүн 4 электронду кошуп алды. Ал эми азот +5тен +3ге өттү. Бул жерде да кычкылдануу даражасы кемиди. +2 электронду кошуп алды дагы кычкылдануу даражасы кемип, бул жерде кычкылдандыргыч болду да калыбына келүү процесси жүрдү. Бул калыбына келүү менен кычкылдануу процесси дайыма бири-бири менен байланышта болот. Буларды ажыратып кароого болбойт. Эгерде атом, молекула, ион канча электронду берсе, ошончо электронду кошуп алат. Атом, молекула, ион электронду өзүнөн берген процесс бул кычкылдануу процесси деп аталат. Ал эми атом, молекула, ион электронду өзүнө кошуп алуу процесси бул калыбына келүү процесси деп аталат. Башкача айтканда, электронду берген атом, ион, молекула булар калыбына келтиргичтер болот, өзүлөрү кычкылданат. Ал эми атом, молекула, ион электронду өзүнө кошуп алгандар, булар кычкылдандыргычтар болот да калыбына келет. Дагы калыбына келүү процесси жүрөт. Бул кычкылдануу калыбына келүү реакциялары ошо атомдордун кычкылдануу даражаларынын өзгөрүшү менен жүргөн реакциялар бул кычкылдануу калыбына келүү реакциялары деп айтабыз. Анда биз видеого көңүл бурабыз.
видеодо ошо кычкылдануу калыбына келүү, окисление жана восстановление процессинин схемасын көрөбүз. Синктин кезекчесин күкүрттүн порошогу менен аралаштырганда синктин сульфиди алынды. Бул жерде кычкылдануу калыбына келүү процесси жүрдү. Ошондой эле алюминийдин порошогуна иодидти салганда, йодду, фиолетовый буу алюминийдин иодиди пайда болду. Бул жерде да кычкылдануу калыбына келүү процесси жүрдү. Магний кычкылтекте күйүп, магнийдин оксиди жүрдү. Пайда болду. Бул жерде кычкылдануу калыбына келүү процесси жүрдү. Ошондой эле пероксид водорода суутектин кош кычкылы бул кагаздарды, материалдардын агартышы бизге белгилүү. Бул жерде да кычкылдануу калыбына келүү процесси жүрдү. Бул техникада эң чоң мааниге ээ. Ошондой эле ошо пероксид водорода плюмбумдун сульфиди менен реакция жүргөндө ошондо плюмбумдун сульфаты пайда болот да, пероксид водорода агартуучу касиетке ээ. Мында да кычкылдануу калыбына келүү процесси жүрдү. Плюмбумдун сульфаты пайда болду. Ошондой эле техникада дагы бул колчеданы темирдин, бул күкүрттүн 4 валентті оксидинен чейин кычкылданып, ошондой эле күкүрттүн 6 валентті оксидине чейин кычкылдануу калыбына келүү процесси жүрдү дагы. Бул жерден күкүрт кислотасы пайда болду. Бул техникада эң чоң мааниге ээ. Ошондой эле кычкылдандыргычтар көрсөтүлүп атат. Калийдин перманганаты, калийдин хроматы, плюмбумдун оксиди, калийдин хлориди. Ошондой эле кычкылдандыргычтар дагы көрсөтүлдү. Бул жерден күкүрттүн H2S бул калыбына келтиргич болот. Ал эми калий 2 хром 2 O7 бул кычкылдандыргыч болот дагы. Бул жерден ошо күкүрттүн H2S калийдин калий 2 хром 2 O7-ни жашыл түскө боёду. Бул жерде кычкылдануу калыбына келүү реакциясынын теңдемеси жүрдү дагы. Хром 2 SO4-3 бул жашыл түстөгү зат пайда болду. Мына балдар, анда биз бир гана кычкылдануу калыбына келүү реакцияларындагы кийинки сабактарда биз ошо түрлөрүнө токтолобуз. Бүгүн биз анда силерге үй тапшырмасын жазып алгыла. Мына үй тапшырмасында ошо кычкылдануу даражаларын көрсөтүп, анан ошо кычкылдануу даражаларынын өзгөрүшүндө кычкылдануу калыбына келүү процессин көрсөтүп келебиз. Мына бүгүнкү сабакта балдар биз кычкылдануу калыбына келүү реакцияларынын жүрүшүн көрүп алдык. Кычкылдануу калыбына келүү реакциялары бул жашоонун, тиричиликтин негизин түзөөрүн билдик. Ошондой эле бул тиричиликтин, ошо тирүү организмдеги дем алуу, зат алмашуу, азыктануу, ошондой эле өсүмдүктөрдөгү фотосинтез процесстери бул кычкылдануу калыбына келүү реакциясынын негизинде иш жүзүнө ашырарын билдик. Негизинен кычкылдануу калыбына келүү реакциясы жаратылышта жана техникада эң чоң мааниге ээ. Башкача айтканда, кычкылдануу калыбына келүү реакциясынын негизинде биз химиялык энергия, галваникалык элементтерде, аккумуляторда биз электр энергиясына айландырып алат экенбиз. Мына биздин жашообузда бул кычкылдануу калыбына келүү реакциянын мааниси чоң экендигин бүгүнкү сабакта биз түшүнүк алдык деп ойлойм балдар. Анда бүгүнкү биздин теле берүү сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.